жаным дарагымдын тамыры, түндүгүмдөн күндөй агып жарыгы, кайда барба кандай өмүр кечирбе, силер менен жүрөгүмдүн жарымы деген ырсаптарындай бир тууган дүйнөдөгү табылгызбайлык. Атадан алтоо болсо да бир туугандын ар кимиси ар башка болот эмеспи? Ырчы Айнура Салахидинованын бир тууган эжеси Гүлнара айым сиңдиси жөнүндө маек куруп, бала кезге кылчайды. Мен биринчи кызым, андан кийин мамам төрөгөндө эркек бала болгусу келиптир да. Андан кийин экинчиси сиңдим төрөлүп калат. Айнура кичинекей кезинде төрөлгөндө эле тайжем айтып калчу, страшный болуп төрөлгөсүң депчи. Көздөрү аябай чоң, оозу чоң, мурду чоң, бети кичинекей болуп төрөлүптүр да. Андан кийин капкара болуп. Мамам аны көрүп алып, биринчиден ой кыз болуп калды деп, анан экинчиден еще мынчалык страшный кыз экен, мен муну эмне кылам деп. Анан кийин ал кезде мамамды сиз чыгып кете берсеңиз, Айнура 8 ай болуп төрөлгөн. Сиз кете берсеңиз болот, ал эми Айнура калып турсун, кызыңыз калып турсун, 1-2 жума келип турасыз десе, мамам иймеличи, мен берки кызымды, улуу кызым сагындым деп мамам чыгып кеткиси келиптир. Анан тайжем ошол кезде мамам айтыптыр, карап тур, ушу кызың чоңойгондо супсулуу красавица кыз болот. Анан кийин сен ошондо мен айтам, мен сени ошондо сени роддомго калтырып эле кеткиси келген мамаңдын деп айтам деп ошентип айтчу. 1 жашымдан 7 жашыма чейин мен тайнем тайтам менен өсүп калгам. 7 жашымда келгенден баштап Айнура экөөбүздө бир кичинекей кезибизде кызыктуу окуялар көп болгон да. Анткени мени башка эне атанын баласы деп аябай кичинекей кезибизде иним менен сиңдим мени бөлүшчү. Анан кийин эсимде да, мамам же бизге мындай тарбия бергиси келгенби, мени алып терезеге коюп, биз 2-чи кабатта турчубуз. Терезеге коюп туруп, мына эгер силер дайыма уруша турган болсоңор, бөлсөңөр, анда мен терезеден ыргып тийейин, мунун кереги жок деп. Ошонткенде сиңдим менен инем экөө ыйлап, жок болду, мама 2-чи бөлбөйбүз дешип, анан ошондон кийин кандайдыр бир өзгөчөлүктөр болсо керек. Экөөбүз тең Индия кинолорун аябай жакшы көрчүбүз, чогуу көрчүбүз. Анан Айнура кичинекей кезинен мынтип айтчу да, мен деген чоңойгондо Миткун Чакрабортиге күйөөгө тием деп. Анан башында мага да Миткун Чакраборти жакчу, анан экөөбүз талашып жүрчүбүз да. Анан кийин мага Шахрухан жагып калды. Анан экөөбүз мейли, анда сен чоңойгондо Миткун Чакрабортиге тиесиң, мен Шахруханга тием. Бирок айтчумун да, ал болсо мынтип кичинекей кезинде көп мындай бир привычкасы бар болчу, көндөмү бар болчу да. Өлүп кетейин минтем дегенчи. Анан өлүп кетейин Миткун Чакрабортиге тием деп айтчу да. Анан кийин экөөбүздүн көп урушканыбыз үй жыйнагандан көп урушчубуз да. Айнура кичинекей чагынан эле мындай кооздукту аябай жакшы көрчү. Анан кийин үй жыйнаганда өзү мындай, мен только кооздуктарын жыйнайм, а сиз башка жумуштарды кыласыз деген. А башка жумуш бул идиш жумай, пол жумай, тамак жасамай, кара жумуштардын баарын мен кылчумун. Экөөбүз бөлүшүп алчубуз. Анан кандай десем, ушул жагынан кыйын болчу да, мени алдап койчу да, сиз муну кылыңыз, а мен болсо муну кылам деп. Анан открыткалардын баарын алып алып, илгери наклейкалардын баарын алып алып, чаптап ар кайсы жерге ошентип убакыт өткөрүп жүрөрчү да. Кичинекей кезинен бери таарынып калганым бар, эне атама, анан кийин сиңдиме. Анткени экөөбүз 1-класстан баштап эле чогуу Медербек Исаков деген бир агайдын комуз кружогуна барчубуз. Ал жерден көп жаш кыздар болчубуз, баарыбыздан комуз үйрөнүп, анан кийин ар кандай концерттерге барып, мындай выступление кылчубуз. Анан кийин бир күнү мен кичинекей инем төрөлүп калган, ошол кезде 92-жылы болчу. Анан кийин тайжилерибиз эки кызың тең мектепте, анан кийин комузда жүрүп, экөө тең сага жардам бербейт, жумушка тыңыраак бирөөсүн комуздан чыгарып сал деп. Ошол кезде мени комуздан чыгарып салып, ошондон кийин мен кандайдыр бир музыкалык жактан такыр катышкым келбей койгон. Анткени таарынып калгам да. Сиңдим ошол кезден баштап, 1-класстан баштап окууну бүткөнгө чейин комуз кружокторго барып, ыр кружокторго барып, анан кийин кандайдыр бир келечектеги бир эмес жолун тандап алган да. А мен болсо башка кесипте, мен ал кичинекей кезимде көп таарынчумун. Эмне үчүн мени чыгарып салгансыздар? Мен деле балким комузчу болмокмун. Анткени Айнура кичинекей чагынан эле Турцияга, ар кайсы өлкөлөргө фестивалдарга барып катышып жүрчү. Мен ичим күйөрчү да. Азыр болсо баарына мындай туура көз караштамын. Анткени экөөбүздүн багыттарыбыз, экөөбүздүн
жөндөмдөрүбүз ар башка. Азыркы учурда мен башка сферада иштейм да. Штабда ырдаганда болсо бир кошуна байке көпчүлүгү мындай ырдатчу да. Сен комуз чертесиң, сен ырдабайсыңбы? Сен ырдасаң, мен сага бир чакка мороженое алып берем деп, бир чакка балмуздак алып берем деп алдап, анан Айнура, точно алып бересизби? Точно алып берсеңиз анда ырдайм деп, анан кичинекей кезинде Энекем деген бир ырдачы да, ошо мороженое жегиси келип ырдай берип, анан кийинчерээк ошо ырга да кызыгып кетти да. Айнуранын ылдыйда өбөгү, өйдөдө жөлөгү болгон эжесинин айтымында эл оозуна алынып калган ырчы үй бүлөсүнүн сыймыгы. Чоңураак сценага же болбосо телевидение чыккан кезде биз уже мындай чоң болуп калганбыз. Анан ал чыкканын баарыбыздан эле мындай аябай чоң жаңылык катары кабыл алганбыз. Баарыбыздан колдогонбуз. Мамам болушунча костюмдарын тигип берип, аны институтка окутуп атайын музыкалык билим алыш үчүн ушундай аракет кылганбыз. Менин папам болсо аябай сиңдимдин фанаты болот. Анан кийин азыр деле биз үчүн мындай көп бир кино башка комнатада биз отуруп алып бир фильм көрүп атсак, папам болсо Айнураны көрсөк болуп койгула деп бизди мындай кыйнай берет да. Ой, папа, биз көргөнбүз да ал клипин, эмнеге көрмөк элек десек, болуп койгула деп өзүнүн телевизорунда коюп алат, келип алып бизге да биздин телевизорду койдура берет да. Айнура Салахитдинованын мүнөзү ачык айрым, бетке чабар болгону менен жеке жашоосу сыр сандыкта атылып турчу. Бир дагы жолу жигити менен үйдөгүлөрүн тааныштырган эмес. Жалал Абадка эс алууга кетип, ошондон ары сүйүктүүсүнө турмушка чыгып алган. Жакында эле уулду болгон Айнура айым жолдошуна мыкты жар, кайын журтуна үлгүлүү келин болуп жатканын кошумчалады. Айнура аябай балдарды жакшы көрөт. Мен бир эле балам бар. Менин баламды өзүнүн баласындай күндү аябай жакшы көрүп, колу бутунан үйдө аябай өпкүлөп, аябай мындай жакшы көрчү. Ал эми азыр болсо өзү балалуу болуп, мен мисалы кээ бир учурда мен баламды жуунтуп атканда, мама тибеги эле биягы мынтип калат десем, мынтип берчү да. Эмне биз мамамды эле мындай урушуп атасыз, ал деле бизди бакканда деп ушинчи да. Анан өткөндө үйүнө барып, баласын жуунтуп атканда мен жуунтуп берип атсам, акырынгыла колу чыгып кетет, башын кармагыла башы түшүп кетет деп аябай өзү эми эне болгондон кийин аябай түшүнө берет да. Ошо азыр такыр эч жакка чыкпай эле баласын карап эле үйүндө эле отурат.